Ош эл аралык аэропортуна жаңы аэробекет курулат. Аянты 26 000 чарчы метрде түзгөн жертөлөөсүнөн тышкары 2 кабаттан турган имараттын курулушунун башталышына президент Садыр Жапаров катышып, мезгил кутусун салды. Аэробекетте күтүү залы, заманбап каттоо жайлары, фудкорт, эс алуу зоналары, эне бала бөлмөсү болмокчу. Мындан тышкары 650 орунду автоматташтырылган унаа токтотуучу жайы дагы каралган. Бул аэропорт Кыргызстандын түштүк аймагынын тургундарын гана эмес, Борбор Азия, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, жакынкы чыгыш өлкөлөрү жана башка региондордун ортосундагы маанилүү байланыштарды камсыз кылат. Бүгүнкү күндө аэропорт Airbus A320, Boeing 737 жана алардын аналогдору болгон заманбап учактарды кабыл ала алат. Имараттын ишке кириши менен аба майдандын мүмкүнчүлүгү кеңейип, жылына 5 миллион жүргүнчүнү тейлей алат. Учуп кону тилкеси кеңейтилип, кошумча жаңысы курулат. Учак токтотуучу жайдын аянтындагы чоңойтуу каралууда. Курулуш иштери 1,5 жылга созулуп, Кыргызстан аэропорту компаниясынын өздүк каражаты жумшалат. Бизге 61,9 гектар жерди аэропорттун балансына алып атабыз. Бул эмне? Бул жерде огни приближения 900 метр, биздин полосаны 400 метрге узартып атабыз. Кийин буюрса издеп атканыбыз бул жерде экинчи заход деп коебуз. Жаңы бизде өзүңүздөр билгендей бир тараптан эле конуп келет самолеттер. Ошо экинчи тараптагы дагы огни приближение деп кийинки пландарда бар бул да. Жаңы аэробекет аркылуу эл аралык каттамдар менен жүктөр кабыл алынып жөнөтүлөт. Ошол эле учурда жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатын жакшыртуу үчүн жасалууда. Зал ожидания обязательно чоңоюш керек. Бардык условия болуш керек. Условия болсо келген пассажирлар мындай ыраазы болот. Жакшы мнение да болот. Эми албетте заманбап болуп курулгандан кийин бул эми бир гана Кыргызстан эмес, башка чет мамлекеттер келип бул аэропортко конушат, туристтер келишет. Албетте булдан өзгөчөрөөк жакшыраак болот дейм. Бу жерде бир аз тарыраак экен, кичине болсо, эми бул курулуп калса, бул эл үчүн өтө зор деп ойлойм. Ош шаарында жаңылануу муну менен чектелип калбайт. Калада заманбап стилдеги архитектуралык көрүнүш менен өзгөчөлөнгөн IT шаарчасы курулмакчы. Бул Ош City долбоорунун бир бөлүгү. Ал эми Ош City турак жай комплекси 72 гектар жерди ээлейт. Анын 40-на 5-тен 24 кабатка чейинки үйлөр, 30 гектардан ашыгына социалдык мекемелер курулат. Мындан тышкары спорт залдар, вело жана жөө басууга ылайыкталган жолдор салынат. Эс алуу жана балдар ойноочу аянтчалар дагы каралган. Ошондой эле ири IT индустриалдык хаб пайда болуп, ал жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыздалат. Бул жерде апартамент, гостиничный зона, биринчи, экинчи, үчүнчү этажында конференц зал, биздин делегация, өлкөбүздөгү делегациялар келсе, ушул зонага жайгаштырганга ыңгайлуу кылып жасадык. Ошондой эле мына бул жерде биздин центральный көчөлөр Курманжан Датка Ленина көчөсү менен багытталат. IT шаарчада адистерге, стартаптарга жана санариптик маалыматтык билимге умтулган жаштарга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мамлекет башчынын Ош шаарына жасаган иш сапарынын алкагында Ош City турак жай комплексине мезгил кутусун салды. Долбоор менен таанышып жатып, Садыр Жапаров комплекстин курулушу Ош шаарына инвесторлорду тартып келип, жаңы өндүрүш ишканаларды ачууга мүмкүнчүлүк берерин билдирди. Анын аркасында миңдеген жарандар, айрыкча миграциядан кайткандар жумуш орундары менен камсыздалат. Ошондой эле комплекс Ош шаарынын деңгээлин жаңы бийиктикке көтөрөт. IT шаарчасы жашоочулар, ишкерлер жана IT адистер үчүн заманбап инновациялык комплекстин курамы болмокчу. Ал өзүнө калктын жана бизнестин талаптарына жооп берген заманбап, ыңгайлуу жана жогорку технологиялуу турак жай, социалдык, коммерциялык жана IT объектилердин комплекстүү курулушун камтыйт. Бул масштабтуу долбоорлорду ишке ашыруу маалында жарандардын жашоо шартын жакшыртууга жана курулуш, маалымат технологиялары сыяктуу негизги секторлорду өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Көп функционалдуу заманбап шаардын курулушун жергиликтүү жана чет өлкөлүк инвесторлор ишке ашырат. Ага $80 миллион жумшалып, жакынкы 5 жылда аяктайт. Долбоордун алкагында 10 миңден ашуун батирди камтыган ири туракчы комплекси курулмакчы. Анын миңи ипотекалык компания аркылуу баштапкы төлөмү жок 20-25 жылдык мөөнөт менен жарандарга берилет. Муну менен мамлекеттик ипотекалык компаниянын мүмкүнчүлүгү дагы да болсо кеңейди.
Ушул тапта өлкө боюнча 62 миңден ашык батир курулуп жатат. Мамлекеттик ипотекалык компания аймактарда кабаттуу турак жайларды куруу жүрүлгөсүн улантууда. Дүйшөмбү күнү Күнтүү айылында 20 гектарга 89 блоктон турган кабаттуу турак жайдын курулушун баштады. Анда жалпысынан 8700дөн ашык батир болмокчу. Аймагында 3 мектеп, 4 бала бакча, эс алуучу жашыл аймак жана 3 унаа токтотуучу жай болот. Бул комплексти 3 жыл мурун жеке курулуш компаниясы баштаган. Анда дээрлик 700дөн ашык жаран батир сатып алышкан. Бирок компания ишти аягына чыгарган эмес. Мындан улам элдин кайрылуусу менен курулуш президенттин иш башкаруусуна өтүп, мамлекеттик ипотекалык компания ишти жандантты. Адамдарга, жаштарга болгон чоң жардамды. Ушуну уланта бериш керек. Ар бир адам үйлүү болгонго чейин уланта бериш керек, менин оюм. Элдердин баары үй жок, балдарыбыздын баары мына 30-40 50ге чыгып калды. Эч ким мисале жер бериле элек. Ипотека бергени туптура эле. Ипотекадан биз деле алат элек. Мына жакшы жүргөнү баштады Садыр Жапаровго рахмат. Баарыбыз кубанып атабыз. Чындыгында эле айлыкка үй сала албайт эч убактачы. Нормальный жакшы жашаган, честный иштеген балдар сала албайт. Курулуш 2 баскыч менен ишке ашат. Алгач 3105 батирлүү 27 үй курулуп, жылдын аягына ээлерине тапшырылат. Ал эми экинчи этапта 59 үй салынат. Ал 2026-жылы кезекте турган жарандарга берилмекчи. Турак жайлардын 27си 24, 59у 20 кабаттуу болот. Күнтүү айылына удай эле Токмок, Кан шаарларында дагы көп кабаттуу ипотекалык турак жайлардын курулушу башталды. Токмок шаарында көп кабаттуу ипотекалык турак жайдын курулушу башталды. Жалпы 11 гектар жерге 31 блоктон турган 2290 батир курулат. Анын 654-ү 1 бөлмөлүү болсо, 1440-ы 2 бөлмөлүү болмокчу. Ал эми 3 бөлмөлүү 169 батир курулат. Комплекстин жертөлөсү жалаң гана унаа токтотуучу жай болмокчу. Мындан тышкары 7 блоктун 1-кабаты соода түйүндөрү жана башка коммерциялык багытта иштетилет. Ошондой эле турак жай комплексинин өзүнүн бала бакчасы жана мектеби да болмокчу. Үйлөр 15 кабаттан болмокчу. Социалдык имараттар мурдагыдай типтүү болбой, азыркы учурдун талабына ылайыкташтырылат. Заманбап мектеп, бала бакча, саркынды суу тазалоочу жайы жана чакан жылуулук электр борборун куруу пландалууда. Андан иштелип чыккан жылуулук менен электр энергиясы шаарчанын жашоочуларын камсыз кыла алат. Азыр Чүй регионун бөлдүк, Ош обласы, Жалал Абад обласы, Талас обласы кылып бардыгын бөлдүк. Бишкектин өзүнө бардыгын батыруу оңой эмес. Жерибиз аз. Кыргызстанда 6,5% гана жерибиз түз жерде жашайбыз. Калганын бардыгы толуу жер. Биз өйдө өсүшүбүз керек. Мына канчалык өйдө өссөк, ар бир үй бүлөдөн жаш үй бүлө бөлүнүп чыккан үй бүлө мына ошол квартира менен камсыз болот. Турак жай комплекс Токмок шаарында ипотекалык үйлөрдүн курулушунун башталышы гана. Жакынкы күндөрү 3-кичи райондо 45 гектар аянтка дагы көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталат. Батирлер ипотекалык компаниянын тизмеси аркылуу турак жайга муктаж жарандарга, мамлекеттик кызматкерлерге жана мүмкүнчүлүгү чектелген тургундарга берилмекчи. Мындан тышкары каалоочулар үлүштүк курулуш программасы аркылуу 50%ын төлөп ала алышат. Токмокто элдерге эң жакшы болду. Бул мурун эле кылса болмок. Үңкүрдө болсо үйүм бар деген сөз бекерден айтылган эмес. Карачы кандай гана сон бул деген келечекте жаштар чоңоюп атат да. Мен ушу телевизор көрүп, башка шаарларда салып атат десе, биздин Токмокко качан келет деп күтүп жүргөм. Анан бүгүн мына Токмокко келип, Кудай буйрса, иш баштала турган болду. Эми аягына чыгып бир жакшынакай элге бир шарт түзүп берсек деген жакшы иштер болуп атат. Мен ошон кубанычтымын. Президентибизге рахмат. Токмок шаарынын мэриясынын маалыматында ушул тапта 1,5 миңдей тургун турак жайга муктаж. Ипотекалык үйлөрдүн курулушу менен батирлүү болууну каалагандардын саны көбөйүшү мүмкүн. Ал эми курулуп баштаган батирлердин алгачкылары жыл аягында тапшырылат.
Кант шаарында дагы заманбап турак жай комплексинин курулушу башталды. 27 гектардан ашык жерге 42 блоктон турган 5 кабаттуу 2160 патер түшөт. Анын 432-си 1 бөлмөлүү, 1296-сы 2, ал эми 432-си 3 бөлмөлүү болмокчу. Шаарчанын курулушун баштоо иш чарасына президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев катышып, мезгил кутусун салды. Шаарча өздүк откана менен жылытылып, күн панелдери иштеп чыккан электр энергиясы менен жарыктандырылмакчы. Ошол эле учурда таза суу бөлүштүрүүчү курулмасы менен саркынды суу тазалоочу жайы кошо каралган. Жер төлөөсү 1290 машина баткыдай токтотмо болот. Бул эмнеси жакшы, эң негизгиси ушу жашоочуларыбыз ушу Бишкек шаарына барбай, башка мамлекетке барбай, ушул жерде жашап, ушул жерде иштеп, турак жайдан бөлөк дагы ушу президентибиз тапшырмасынын негизинде мына былтыр 22ден ашык чоң бул ири ишканалар ачылган. Быйыл 30дан ашык ири ишканалар ачылат. Ушул Чүй областында эле. Токмок шаарында эле быйыл биринчи жарым жылдыкта 1000ден ашык жумушчу орун камсыз болот. Ушул тапта Чүй облусунда 82 миңден ашык жаран турак жай алуу үчүн кезекте турат. Кабаттуу үйлөрдүн курулушун башталышы менен алардын саны да көбөйүшү мүмкүн. Жакынкы күндөрү Кара Балта шаарында ипотекалык турак жайлардын курулушу башталат. Келечекте Сокулукта, Шопоковто, Кеминде жана Чүйдүн башка район шаарларында куруу планда бар. Дүйшөн Шаршембеков, Жакшылык Исаков, ЛТР Жумасереп.